азыр карап кеткендей, негизинен Феарон менен Лайтин бул жерде opportunity проблемасын чечүүдө бир оюн теориясын колдонуп, жана аны жердеги Prisoner's Game деген модель болсо бир аз бир коомдо бир нече актер болуп кеткенде аны түшүндүрө албай калат деп кийинки башка бир топтор аралык ишенимди пайда кыла турган, топтор аралык жана топтордун ичинде ишеним пайда кыла турган механизмдин маанилүүлүгү экенин, ал орчундуу мааниге ээ болор экендигин айтып кетти. Андан сырткары айтат алар негизинен эгер биз айталы ошо оппортунизм проблемасын жеңиш үчүн топ коомдогу жамааттардын, коомдук нетворктердин маанилүү экендигин түздүк дейли. Ошондо коомдо айталы A групп, B групп, C групп, D групп деп бир нече топтор, группалар пайда болсун. Ошол учурда мындай жалпы жөнүнөн алганда бир эки типтеги балансты же болбосо тең салмактуулукту көрсө болот дейт да. Бул тең салмактуулук арийне бул ошо топтордун бири бирине болгон алакасы, бири бирине болгон ишеними жана алардын өз ара интерактивине карап айтылган баланс. Бул жерде ошол эки балансты, эки тең салмактуулукту өз ара карап көрө турган болсок, биринчисинде айталы A деген топ өзүндөн сырткары B, C, D деген бир нече топтор болсун. Ал топторго ишенет же ишенбейт. Экинчи баланс буну болсо spiral rejim деп коет. Бул жерде буну спиралдык режим же болбосо спирал режим деп мен которуп атам. Экинчиси болсо бул A деген топ айталы же Нурмат деген топ дейли, башка Аваз, Асан, Үсөн, Илгиз деген да башка бир нече топ боло турган болсо, ал мүчөлөрдүн бирөө жарымы мисалы саткын кыймыл кылды дейли, же бир иплас же мыйзам бускан кандайдыр бир жүрүм-турум кылып койду же бир иш кылып койду дейли. Ошентсе деле A топтун мүчөсү B топтун ичинен кайсы бир мүчөсү ошондой иплас иш кылганына карабастан аны жөн эле игнор кылып коет, ага жөн эле этибарынан тыш кылып эле ошол B топко болгон ишенимин ошо бойдон эле кармап тура берет да. Эмне үчүн дегенде A топтогулар B топтор өздөрү ошол иплас иш кылган кишини өздөрү жазалап алса керек деп ошого ишенет дейт да. Ошон үчүн бул жерде эки типтеги балансты көрсөк болот. Бул экинчи типтеги балансты болсо, бул жерде жазылгандай топ ичиндеги жөнгө салуу режими деп атайт. Булар эми деталдуураак карай турган болсок, булар эмне дегенде, биринчисинде A топ B топко ишенет же ишенбейт деген нерсе, айталы A топтун бир кишиси B топту карайт. B деген топтун ичиндеги бир киши бир иплас иш же бир мыйзам бузган, бир же уурлук же бир шантаж кылган, кандайдыр бир ишти кылса, ал A топтун бир мүчөсү толугу менен эле ошол B топко болгон мамилесин өзгөртүп, ошого ишенимин толугу менен токтотуп коет. Булардын бардыгы эле ушундай экен, булар баары эле ошондой болот деп бул жерде мындай бир жалгыз гана кейсти карабастан, жалпы эле B топтун бир мүчөсүнүн айынан бүткүл B'нин мүчөлөрүнүн баары ушундай кескилер экен, уурлар экен, ошондой бечаки жүргөн, эрежени бузган бир хулигандар экен деген сыяктуу мындай ишеним туудуруп, ошол жерден ишениминен чыгарып салат да. Бул ошол биринчи баланс деп айтсак болот. Бул экинчиси болсо, A топтун бир мүчөсү B топтун
бир асан деген мүчөсү кандайдыр бир мыйзам бузган же туура эмес ишти кылып койсо деле A топтун мүчөлөрү асанга ишенбей калса деле B топко ошо бойдон мурда кандай мамиле болсо ошол мамилесин ошо бойдон сактап кала берет. Себеби дегенде A топ ойлойт B топтун ичинде деле эреже бар. Булар өздөрүнүн мүчөсүнүн кылган же жасаган туура эмес бейчаки же бир эплас иштерин өздөрү жөнгө салып аны жазылап койсо керек деп ишенет дагы. Ошо бойдон B топко болгон ишенимин мурдагыдай эле сактап кала берет. Бул өтө маанилүү нерсе топтор үчүн. Биз коомдо биз индивид катары жалгыз жүргөн менен кантсе дагы коомдун ичиндеги тартипти сактап калуу үчүн, коомдун ичиндеги эрежелерди сактап калыш үчүн, коомдун ичиндеги тынчтыкты сактап калыш үчүн, проблемаларды туудурбаш үчүн, ошон үчүн коомдук нетворк, коомдуктун ичиндеги жамааттар же болбосо буну коомчулуктар, community деп коебуз. Комьюнитилер же ошол сыяктуу бир секциялардын болушу өтө маанилүү. Сөзсүз эле коомдуктун ичиндеги тартипти кармаш үчүн сөзсүз гана бизге полициянын же болбосо борборлошкон мамлекеттин ал сөзсүз гана келип контролдоп, элди коркутуп, сен могуну кылба, сен могуну кылсаң сени жазалайбыз дегендей авторитардык мамлекеттин же болбосо тоталитардык мамлекеттин механизми күч менен гана коркутуп коомдогу ошол бир топ этностордун же расалардын же тил проблемаларын чечпестен коомдун ичинде элдер өздөрү мобилизацияланып, элдер өздөрү топторго биригип, коомдук нетворктөргө биригип, өз ара алакаларды түзүп, алардын алакасы канчалык тыгыз болгон сайын алардын ичинде өз ара бири бирине болгон ишеним күчөп, ал бир жамааттын гана ичинде эмес, бир А деген жамаат менен Б деген, С деген, Д деген жамааттардын ортосундагы дагы мамиле тыгыз болуп, бири бирине болгон ишеним күчөйт дейт. Бул ишеним канчалык күчөгөн болсо, арине бул жерде этнос, раса жана тил проблемасы да болушу мүмкүн эмес дейт. Ошентип биз буга чейин Каливасты айттык эле. Каливас өзгөчө айтты эле. Бул буга чейин көп айтылып кеткен, мисалы Барро же болбосо Хантингтон, булар өзгөчө Хантингтон бул Clash мындай цивилизациялардын кагылышы деген китепте айтты эле моундай. Өзгөчө ислам дини бул демократия менен айкалыша албайт экен дегендей корутунду чыгарган болчу. Өзгөчө ошо Каливас мурда айтты эле, жок, ислам дини же болбосо ислам эле эмес, жалпы эле дин бул демократияга мындай бөгөт болуучу, тоскоол болуучу, өзү бул система эмес, проблема ошол системалардын же болбосо ошол диндердин ичиндеги өздөрүнүн уюшуу проблемасында жатат. Ал ошол канчалык алар буга чейинки ошол оппортунизм проблемасын жеңе алды, ошондой механизмдер ошол топтордун ичинде барбы, жокпу, ошого көз каранды деп айтат. Ошентип биз Фиарон менен Лайтинди Каливастын эмгектеринен биз айтсак болот, негизинен диний ишенимдеги топтор же диний партиялардын демократия менен мындай келишкис душман экен деп айтылып жүргөн пикирлерин булар толугу менен четке кагып, бул бизде дин дагы, демократия дагы, этностор дагы, расалар жана тил проблемаларды мындай жеңүүчү башка механизмдер бар экен жана булар толугу менен демократия менен айкалыша ала турган эле кадимки эле нерсе экенин биз ушул жерден бул эмгектерге карап айтсак болот. Бул дагы өзү салыштыруу политологиядагы жаңы багыттагы, жаңы көз караштагы жана салыштыруу политологиянын өнүгүшүнө чоң өзүнүн салымын кошкон бул теориялар деп биз айта алабыз. Ошентип биз
демократия жана башкаруу формасы деген сабактын алкагында экинчи бөлүк катары буга чейин азыр ушуга чейин карап кеткен бул транзитология бөлүмүнөн мындай жалпы бир корутунду кылып көрө турган болсок, транзитология дегенде дагы бир жолу кайталап кетейин, бул бир авторитардык режим бузулуп калгандан кийин ал жерде жаңы бир башка режимге кетип аткан учурдагы процесстер, механизмдер жана ошол убакыт баардыгы болуп бул транзит деп каралат салыштыруу политологиясында. Бул ошол транзитти караган учурду биз транзитология деп дагы мындай оңойчо жаңы бир илимдин багыты деп карап койсок болот да. Ошол транзитология же болбосо ошол транзиттик политологиянын алкагында биз ушуга чейин караган өлкөлөрүбүздү жөнүндө мындай жалпы бир корутунду кыла турган болсок, биз бир 3 өзгөчөлүктү байкасак болот. Бул биринчиси бул 1974-жылдан 1989-жылга чейинки ошо демократизациянын 3-чү толкуну, бул ошо Самюэл Хантингтондун ишине таянып айта турган болсок, демократизациянын 3-чү толкуну бул чындап эле абдан глобалдык толкун болду. Бул глобалдык масштабта болду деп айта алабыз. Себеби дегенде биз өзүбүз көргөндөй 1974-жылы Европанын түштүк тарабында башталган демократизация ал ошо Европанын түштүгү менен эле токтолуп калбастан ал кийинчерээк Латын Америкасына толкуну жетти. Латын Америкасында да демократизация жүргөндөн кийин кийинчерээк 80-жылдардын орто чен аяк чендеринде Чыгыш Азияда, мисалы Кореяга окшогон өлкөлөрдөн дагы, Тайвандан көрдүк, толкуну жетти. Андан кийин өзүбүз башыбыздан өткөргөн бул перестройка доорунан кийин Чыгыш Европага дагы келген бул демократизациянын толкуну чындап эле бул абдан глобалдык болду десек болот. Европа, Чыгыш Европа, Азия, Латын Америкасы, айрым Африка мамлекеттерине чейин жетти. Өзгөчө биз башыбыздан өткөрдүк. Себеби дегенде биринчилерден болуп Прибалтика мамлекеттери бөлүнүп кетти. Андан кийин буну биз тарыхтан көрдүк да, өз башыбыздан да өткөрдүк. Экинчиси, жалпы жөнүнөн айтып карай турган болсок, демократиянын демократизациянын биринчи жана экинчи толкундарына караганда, демократизациянын могу 3-чү толкунунда чындап эле демократиялык улустардын саны бир топ өскөнүн биз байкайбыз. Чындап эле Чыгыш Европа толугу менен дээрлик демократизациясы ийгиликтүү ишке ашты. Латын Америкасында дагы, Азияда дагы жаңы демократиялык мамлекеттер пайда болду. Өзгөчө бизди таң калтырган бул биздин эң жакын бир тууган өлкө биз үчүн бул Моңгол улусун айтсак болот. Нары Корея, Жапан эмес, кечиресиз, Кореяны айтсак болот, Тайванды кошолу. Ошентип жалпы жүзүнөн дүйнөдө демократиялык мамлекеттердин өскөнүн байкасак болот. Үчүнчүсү бул артка кайтуу сейрек болду. Бул деген нерсе ошол демократизациянын толкуну менен жаңы пайда болгон демократиясын курган өлкөлөрдүн ичинен ошол курган демократиясы кайра бузулуп, кайра эле авторитардык режимге кайткан учурлар абдан сейрек экенин айтсак болот да. Арийне бул жерде суроо пайда болушу мүмкүн. Кыргыз Республикасы же болбосо Россия эмне болду, бул өлкөлөрдө демократия пайда болду эле го, анан кайра артка кайтты деп. Биз бул жерде буга кошо албайбыз. Себеби дегенде Кыргыз Республикасында же болбосо Орусияда эч качан демократия орногон эмес болчу. Бирок демократизациянын ийгиликтүү башталган процесстерин биз көрсөк болчу да. Ошон үчүн бул жерде биз чаташтырбай бул жака кошпой кеткенибиз жакшы болот. Эми жалпысынан алганда ушул 3 өзгөчөлүк
жалпы биздин азыркы ушу транзитологияда карап кеткен өлкөлөрдүн саны тууралуу, алардын канчалык глобалдык толкунда экенин жана алардын ичинен канчалык демократияга жетип жетпей калганы тууралуу биз ушул жерден кыскача корутунду менен биздин транзитология бөлүмүбүздү ушул жерге чекит коелу дагы. Кийинки сабакта биз жаңы демократизацияны изилдөөдөгү дагы бир жаңы багыт жөнүндө сөз кылабыз. Эмесе сөздү анда кийинки темада уланталы.